Alamga rayım kılıp jiberdik dep Kur'anda Allah Taala aytып атат. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp kelgen dini rayımdılıktın üstünde kurulgan din. Жолу райымдуулукка чакырган. Мынакей Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Набийюр Рахма дейт. Пайгамбардын лакабы райымдуу пайгамбар. Баарыбызга райымдуулукка буйрук берген пайгамбарыбыз. Ирхаму ман фил ард ярхамукум ман фис сама. Ар-рахимун ярхамухумур рахман. Жер бетиндегилерге силер райымдуулук кылгыла. İnsanlarga, hayvanlarga бардыгына райымдуулук кылгыла. Асмандагылар силерге райымдуулук кылат. Райым кылуучу Алла райым кылгандарга гана райым кылат. Ошон үчүн айтылат, ким райымдуулук кылса, ага райымдуулук болот. Райымы жокко райым дагы жок дейт. Райымы жокко эч кандай ага райымдуулук жок туганда. Ошон үчүн биздин динибиз райымдуулуктун дини. Пайгамбарыбыз айтат: "Тарактукум ала мислил байда, лейлуха ва нахаруха сава." Мен силерди аппак, ачык айкын ак жолго таштап кетип атам. Түнү күнү бирдей. Кээ бир жерде келет: "Лейлуха канахариха." Пайгамбарыбыз алып келген диндин түнү күндүзүнө окшош. Жап жарык. Ал эми күндүзү канчалык жарык, аны сиз айтыңыз. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem ачык айкын, бүдөмүк эмес, караңгы эмес, адашууда эмес, ачык айкын, ак жол, нурлуу жолдо бизди таштап кеткен. Ушул жол менен жашасаңар, түптүз бейишке киресиңер. Ушул жол менен жашасаңар, адамдык касиеттен чыкпайсыңар. Бүгүн адамдар көбөйүп атат. Бирок адамгерчилик жоголуп баратат. Пайгамбарыбыз келген адамгерчиликти сакташ үчүн, адамгерчиликти жандандырыш үчүн, өзүнүн макамына коюш үчүн. Караңыз, адамдар көбөйүп атат. 8 миллиардтан ашып кетти. Бирок адамгерчиликчи канча кан төгүү болуп атат. Канча бузукулук болуп атат. Канча зулумдук болуп атат. Канча зордук, зомбулук болуп атат. Канча кордук болуп атат. Канча укуктар тебеленип атат. Адам тууганда кара. Адамгерчилик төмөндөп кетип атат. Адам көбөйүп атканы менен адамгерчилик жок болуп барат. Пайгамбарыбыздын дини ошо адамгерчилик сактап калуу. Инсан акыйкатында дагы инсандай болуп жашасын. Ошон үчүн келген эле. Рамкадан чыкпай, шайтандап кетпей, айвандап кетпей, инсан бойдон калуу үчүн пайгамбарыбыздын шарияты. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'дин алып келген жашоо жолунда, багытында биз жашасак, иншаалла инсан бойдон калабыз туган. Адамзаттын эң ырайымы, эң боорукери мынакей пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem. Алла пайгамбарыбыздын даражасын көтөргөн. Ва рафa'na laka zikrak. Биз сенин атыңды көтөрдүк дейт. Алла Таала айтат. Сенин атыңды биз көтөрдүк. Анын атын көтөрдүк деп айткан жок. Ва рафa'na zikrah. Жок. Zikrак сенин атыңды деп өзгөчөлөп, бул бийик даражага көтөрүү сага гана тиешет. Башканыкын эмес. Биз сенин атыңды көтөрдүк. Сенин атыңды даңазаладык. Эмне үчүн? Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem дүйнөгө келип, өзүнүн милдетин, жоопкерчилигин, миссиясын толук аткарып кетти. Алланын китебин жеткирди. Мойнундагы жоопкерчилик да ушул болчу. Ошон үчүн Алла Таала айтты: "Иннама алейкал балаг ва алейнал хисаб." Сенин мойнуңда тек гана жеткирүү, эсеп алуу биздин мойнубузда. Сен жеткирип эле кой,
адамдарга, жиндерге жеткирип эле кой биздин китепти. Кыямат күнү ошо китепке жараша эсебин алып биздин мойнубузда ал. Ар бир инсанды, мени, сизди Куранга Алла Таалам стандартына салыштырып эсеп алат китепти. Ар бир адамды, аталарыбыз дагы, апаларыбыз дагы, балдарыбыз дагы, бүткүл адамзат бардыгын Алла Таала өзүнүн китеби Куран менен соттойт. Өзүнүн китеби Куран менен ошого салыштырып салмактайт. Канчалык ихласы Куранга ылайыктуу, канчалык адеби ахлагы, канчалык мамилеси, канчалык жүрүм туруму, канчалык ибадаты сыйынуусу, канчалыгы ишеними, акыйдасы. Куранга канчалык дал келет, канчалык келбейт, Алла өзү салыштырат. Өзүнүн стандарты, өзүнүн элеги ушул. Пайгамбарыбыз жеткирди, айтат, эсеп китеп алуу бизден. Эң биринчи кыямат күнү эсеп китеп Алла менен пенденин ортосунда намаздан башталат. Пенде менен пенденин ортосунда кандан башталат. Берилген неаматтар тууралуу биринчи муздак суудан башталат. Бүгүн күн ысыдыбы өзү? Суу иштиңер ишен жусаны. Кандай болду? 35 градус. 35 градус. Күн ысыкта муздак суунун баркын билесиң да. Кыямат күнү биринчи муздак суу боюнча сурайт. Аллаху акбар. Аллахумма лакал хамду ва лакал шукр. Литубайина линнас ма нузила илейхим. Алла Таала Куранды түшүрүп, ва анзална илейка зикра. Эй Мухаммад, биз сага зикр, эстете турган. Адамды унуттура турган эмес, унутуп калганын эстете турган. Насаат айтып, жакшылык каалап, ушундай китеп түшүргөнбүз сага биз. Эмне үчүн? Литубайина линнас ма нузила илейхим. Адамдарга Алланын тарабынан түшүрүлгөн ошо Курандын сүрөлөрүн, аяттарын ачык айкын баяндап берүүң үчүн. Ачык айкын чечмелеп, түшүндүрүп, баяндап берүүң үчүн биз сага Куранды түшүрүп атабыз дейт. Куранды түшүргөндүн максаты мына. Пайгамбарыбыз 23 жыл Куран түшүп, 23 жыл түшүндүрүп берди. Ар бир аятты түшүндүрүп берди. Ачык айкын баяндап берди. Бүдөмүк эч нерсе калган жок. Түшүнүксүз эч нерсе калган эмес. Адалдан анча-мынчасы калып кетти, жок, бардыгы айтылынган. Арамдан анча-мынчасы калып кетти, андай жок, бардыгы айтылынган. Инсанга дүние ахиретте бактылуу болуш үчүн эмне керек? Бардыгы айтылынган, 100%. Дүние ахиреттин бактысыздыгынан кутулуу үчүн кайсы нерседен сактаныш керек? Бардыгы айтылынган. Эч бир нерсе калган эмес. Бейишке кире турган амалдын бардыгы, дозокко кире турган амалдын бардыгы айтылган. Эч кандай эч нерсе калган эмес. Абу Саид Худури радıyallahu anhudan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Atani Cebrail aleyhisselam. Bana Cebrail perişte geldi deyip. Peygamberimiz aytat. Fakale inna rabbaka yekul. Mınday dep aytты. Sizin Rabbiniz mınday dep aytıp jatat deydi. Atadri kayfa rafa'tu zikrak. Senin zikrindi kantip biz götürdük. Oşonu bilesimi dep surap atat dedi. Kultu Allahu Teala a'lam. Peygamberimiz aytты. Men bilbeyim dedi. Allah Teala bilet. Allah mınday dedi. İza zukirtu zukirta ma'ayya. Men kaçan özümdün atımda atasam, özümdün atım menen birgelikte senin atың da atalып atat. Allah Taala özünün atın kayerde atasa, Peygamberimizin atın koşu atadı da. Mına uşul Peygamberimizin atın jogoru kılı, büyük götörü degen mani uşul. Kur'an'da وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Allah Taala aytıyor. Biz senin zikrinde, senin atыңды, senin şariatыңды, senin kıskası aytkanını alıp kelgen bardıq nerseni büyük götürdü. Senin zikrini büyük götürdü. Peygamberimizin atını Allah Taala özü büyük götürdü. Bağrından büyük götürdü. Bağrından büyük götürdü. Oşun için mınaki Allah Taala aytıyor Peygamberimizga. Sen atыңды büyük götürgöndü, kayıp götürdük
Bilesizmi dedi эле, жок dedi. Анда Алла Таала жооп берип атат. Кандай деп? Менин атым аталса, ошо менен кошо сенин атыңды атадым дейт да. Өзүмдүн атым менен сенин атыңды кошо атадым дейт. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала мындай деп айтат дейт. Инна Аллаха Таала qol: "Я Мухаммад, эй Мухаммад, алам нашрах лака садрак?" Biz senin көкірегіңді açқан жоқпыз bu дейді. Көкірегіңді кең қылып açқан жоқпыз bu. Алам арфа лака дикрак? Biz senin атыңды жоғары биік қылған жоқпын mı дейді Алла Таала. Пайғамбарымыз айтты: "Культу бала я Робби." О Роббым, көкірегімді кең қылып аштың. Сен Құранды bir дағы жүрек көтере албайды. Пайғамбарымыздың жүрегінен башқа. Жөнөкөй китеп емес бұл. Пайғамбарымыздың жүрегі ошо Құранды көтерді мына. Қаф, Құранды айтат Алла Таала. Вал Құранил Маджид дейді. Қаф деген. Бұның мәнісін Алла біледі. Алымдарымыз сунушташқан, ықтимал Қаф деген пайғамбарымыздың жүрегі деп айтқан дейді. Қалбы Мұхаммад дейді. Вал Құранил Маджид, улу Құранға ант дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың жүрегі Құранды көтерген. Бұл болса Алла Таала айтады, егерде біз бұны тоға түшіргенімізде, то талқаланып, майдаланып, шашырап кетмек. Осы қараңыз пайғамбарымыздың жүрегі қандай екен. Ошон үчүн Алла Таала айтады: "Я Мухаммад, алам нашрах лака садрак?" Біз сенің көкірегіңді кең қылып ачқан жоқпыз бу? Андан кейін айтады: "Алам арфа лака дикрак?" Біз сенің атыңды биік көтерген жоқпыз бу? Пайғамбарымыз не деді? Ооба деді. Көкірегіңді кең қылдың сен. Атымды биік көтердің сен. Культу бала ва Робби. О Роббим. Бұл Ибн Касирде. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ламма фарахту мин амри самай вал ард, ай лейлатал ми'раж." Қачан мен жер асманның ішінен бошағанымда, Ми'раж кешесіндечи, "Культу айттым" дейді жаратқан Алла Таалаға: "Я Робби, о Роббым, иннаху лам якун набийюн қабли, илля вақад каррамтаху." Менен мурда қандай ғана пайғамбар болбосын, сен аға сый урмат көрсөттүң. Жаалта Ибрахим халилан, Ибрахим пайғамбарды дос қылдың. Ва Муса калиман, Муса пайғамбар менен сүйлөштүң. Ва сахарта ли Дауд ал-джибал, Дауд пайғамбарға тоону баш ийдиртип койдуң. Ва ли Сулаймана рих ва шаятин, Сулайман пайғамбарға шамалды, жин шайтандарды баш ийдиртип койдуң. Ва хейта ли Иса ал-маута, Иса пайғамбарға өлүктөрдү тирилтип койдуң. Фама жаалтали, маңа не қылдың деді пайғамбарымыз. Менде мұрдағы пайғамбарларға, я Алла, сен сый урмат көрсөтүп, ушундай улуу касиеттерди бердиң. Маңа не бердиң? Маңа не кылдың деп пайгамбарыбыз сурады. Ми'раж кечесинде. Алла Таала айтты: "Авалайса кад айтайтук афдала мин залика кулли?" Мен сага ушуларга берген нерселердин баарынан ең мықты, ең жақсы абзел нерсени бермедимби dedi. Не dedi? "Inni la udkar illa zukirta ma'ya." Men atım atalыбасын, senin atın qoşa atalып atпайбы dedi. Men atım atalыбай, gayerde gana atalsa, ошол жерде senin atın atalып atпайбы dedi. "Wa ja'altu sudura ummati kanajila yaqra'una al-Qur'an zahiran wa lam a'tiha ummatan." Жана сен үмметіңдің көкірегін Құран оқый тұрған қылып қойдым ғой. Қарабастан жатқа. Бұндайды мен бір дағы үмметке берген емесмін ғой. Ва атайтука канза мин кунузи арши. Жана саңа өзімдің аршымның кенінен кен беріп атам. Ла хаула ва ла қуата илля биллахил алийил азим. Бұл Алла Тааланың аршының кен екен. Адамдар алтын кеннің арқасында жүреді азырчы. Алюминий кен, күмүш кен деп кендердің арқасында. Мына екі дүниенің кені керек пе саңа?
Бұл дүниенің кені өлгенге чейин эле. Өткенде айттым эле, дагы бир айта кетейин тууган. Биз сапардабыз, барыбыз. Эненин ичинде 9 ай турганбыз. Бирөө жок десе айтсын, анан баштан сүйлөшөйүн бизин. Барыбыз эненин ичинде 9 ай. Дүниенин ичинде 60-70 жыл. Барзакта 100дөгөн жыл. Кыямат күнү bir күн 50.000 жыл. Бейиш менен дозок, ал жерде жылпыл жок. Түбөлүктүү. Элестетсеңиз, biz кайерге келдик биз азыр? Биз кайерде жүрөбүз азыр? Алла Тааланын аршынын кени ла хаула ва ла куввата илля биллахил алийил азим. Дүние ахиреттин кени мына ушул. Буга Алла Таала ар кимге берген буну. Эч кандай газып кыйналбай, эч ким менен душмандашпай, эч кимге жаман көрүнбөй, эч кимге көрө албастык кылбай, ишти кыла бер. Дүниенин дагы, кабырдын дагы, махшардын да, сырот көпүрөсүнүн да, таразанын да, ахиреттин дагы бардын кен. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah Peygamberimize aytıyor. Ben sana bunu verdim o dedi. Ha? Ve ataytuka kanzan min kunuzi arşi. Bolgonda da men arşımdın kendilerinden kembe kılıp verdim sana. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunun içinde tuğanlar dünyanın canı ahiretin tübölüktü, baktılıktın keni var. Nenin keni var gene? Tübölüktü, baktılılıktın keni var. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Allah Teala özünün süykümlü peygambarı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di atın özümenen daima koşa zikir kılgan. Koşa aytkan, estetken. Şunçalı. Misali, iman keltirүүдө. Allah Teala özünün atı menen peygamberimizin atını koşutat. Aminu billahi ve rasulihi ve anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Allah'a iman keltirgile, anın elçisine iman keltirgile. Özünün atı menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Taat Allah'a baş yiydi. Ve ati'ullah ve rasul leallekum turhamun. Allah'a baş yiygile, Peygamber'e baş yiygile, mümkün sizlerge rahim kılınar. Kara. Allah Teala özünü mağale baş yiygile dep koygan yok. Peygamber'e, Muhammed'e da baş yiygile de vatat buna. Man ata'ar rasul fakat ata Allah. Kim peygamberge başı ise alçındığında Allah'a başı dedi. Allah'a başı dedi. Allah şunçalık aytıp koydu. Ve in tuti'uhu tahtadu. Eğer sizler Muhammed'e başı iseniz sözsüz tora yolda tapkan bolasınlar. Sözsüz tora yolda. Muhammed'e başı iseniz sözsüz tahtadu. Sözsüz hidayatta basınlar. Sözsüz hidayatta basınlar. Allahu akbar. Leallekum turhamun. Estegende her bir nesenin özünün tesiri var da. Her bir darının tesiri var. Her bir nesenin özünün tesiri var. Xuddi muşunda ele Allah'a baş yiyinin tesiri var. Alganday rayımda yaşa verildi. Kim Allah'ın elçisine baş yiyse Allah alarga rayımda yaşa verildi. Bu uşunun tesiri. Baş yiyinin Allah'ın elçisine baş yiyinin tesiri Allah Teala rayımda yaşa verildi. Zulümdük bolbaydı hiç. Ne bolbaydı gene? Taş boğurduk bolbaydı. Allah Teala aytıyor. Leallekum turhamun. Mümkün sizlerge rayım kılınar, sizlerge rayımda yaşa verilir. Ey! Rayımda yaşa. Kayaktan kaçan? Ati'ullah ve rasul. Allah'a baş yiyseler, Peygamber'e baş yiyseler. Fil muhabba. Süyüdü, muhabbatta. Allah Teala özünün atı menen, Peygamberimizin atını koşa aytıyor. Kul in kana aba'ukum ve abna'ukum ve ihwanukum ve azwajukum ve aşiratukum ve amwalun ihtaraftumuha
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Айтқын ей Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, егер сілерден ата бабаларыңар, балдарыңар, бір туғандарыңар, жуайларыңар, туған уруғыңар, сілер жана ушундай байлык мал мүлкүңөр сактап койгонуңар, ушундай тижаратыңар ошолордун банкрот болуп калганынан төмөн болуп, зыянга учурап калаарынан коркконуңар, жана масакин турак жайыңар, тардаунаха силер сүйгөн, жакшы көргөн, разы болгон турак жайыңар, ушулардын бардыгы силерге Алланын элчисинен сүйкүмдүүрөөк болсо, Алланын элчисинен жана Алланын жолуна чыгып мээнет кылуудан сүйкүмдүүрөөк болсо, анда күтүп тургула дейт. Алланын буйругу келинчекти. Эмнени күтөбүз? Алланын азабынбы? Астагфируллах. Алла бузуку коомго хидаят бербейт дейт. Мына жерде Алла субханаху ва таала атайын санап берип атат. Аталарыңар, балдарыңар, бир туугандарыңар, аялдарыңар, мал мүлк байлыгыңар, тижаратыңар, турак жайыңар, силер ушулардын бардыгычы Алланын элчисинен да сүйкүмдүүрөөкпү силерге. Анда күткүлө, анда азапты дейт. Жок, туугандар, Алланын элчисинин мухаббаты баарынан жогору болуш керек экен. Мусулман адамга мына Алланын элчисинин мухаббаты. Бул жерде Алла Таала өзүнү жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын атын мухаббатта чогуу айтып атат, кошо айтып атат. Фи макамыл ирда, разы кылуунун жайында дагы макамында Алла Таала кошуп айткан. Валлаху ва расулуху ахакку айюрдуху ин кану муъминин. Эгер алар ыймандуу болсо, анда Алланын элчисин разы кылуу акылуураак дейт. Караңызчы, ар бир жерлерде Алла Таала өзүнүн аты менен пайгамбарыбыздын атын кошо айтып атат. Бул пайгамбарыбыздын атын көтөргөндүн мааниси. Ва рафа'на лака зикрак. Сен атыңды биз көтөрдүк дейт Алла Таала. Бийик көтөрдүк биз. Антип мынаке. Ва фи нусра, жардам берүүдө. Ва янсуруна Аллаха ва расулаху улаика хумус садикун. Алар Аллага жана анын элчиси Мухаммад пайгамбарга жардам беришет. Мына ушул адамдар чынчылдар дейт. Жардам бергенде Аллага эле жардам берет деген жок. Аллага жана анын элчисине деп Алла Кур'анда өзүн айтып, кошо пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын атын айтып атат. Жардам берүүдө дагы. Тахакум, бири-бири менен өкүм чыгарып чечишкен маселесинде. Иннама кана каулал муъминин иза ду'у илаллахи ва расули лияхкума байнахум ай якулу сами'на ва атa'на. Момундардын сөзү качан алар Алланын элчисине чакырылса, тек гана мынандай болуш керек. Баш ийдик, yo уктук жана баш ийдик деп. Өз ара маселе чечиш үчүн да ортобузда спор болуп кетти. Талаш болуп кетти. Чечиш керек. Болду, чечишө, проблема жок. Кандай кылып? Биз айтайлы. Алла субханаху ва таалага жана Алла Тааланын элчисин мындайча Кур'анга жана хадис менен карайлы, ошого сами'на ва атa'на, уктук, баш ийдик дейли, мына чечим. Бул өзү чечим. Бирок мына жердеги айтып атканы Алла өзүнүн аты менен кошо пайгамбарыбыздын атын айтып атат. Ва фил адаб. Я айюхаллазина аману ла туқаддиму байна ядайиллахи ва расули. Эй имандуулар, силер Алладан жана Алланын элчисинен ашып өтпөгүлө. Оюңар, сөзүңөр Алланын элчисинен кийин болсун. Адеп сактагыла. Ушул жерде да Алла Таала өзү кошуп атат пайгамбарыбыздын атындагы. Аллага эле деген жок. Алланын элчиси пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Алла эмне деди? Ошодон кийин карап туруп, анан түздөн ошого карап туруп сен сүйлө. Пайгамбар эмне деди? Ошону карап туруп сен түздөн, анан сүйлө сен.
Алардын сөзүнөн сенин сөзүң өтпөсүн. Алардын буйругунан сенин буйругуң аша өтпөсүн. Адепке чакырып атат. Ла туқаддиму байна ядайиллахи ва расули. Алланын алдынан жана анын элчисинин алдынан алдыга өтпөгүлөсүздөр. Ушул жерде дагы адепте дагы Алла Таала өзүнүн сүйкүмдүү пайгамбары Мухаммад алейхиссаламдын атын кошо айтып атат. Бул эмнени билдирет? Ва рафа'на лака зикра. Биз сенин атыңды бийик көтөрдүк дейт Алла Таала. Карачы, кайерде менин атым аталса, сенин атыңды кошо айттым го дейт. Мына пайгамбарыбыздын даражасын көрүңүз. Улуулугун көрүңүз. Алла Таала иннака нa'ala хулуқин азим. Чындыгында сен өтө улуу кылык мүнөздүн үстүндөсүн дейт Алла Таала. Карачы. Бардык пайгамбарларга коому жинди деп айткан. Акылы жок деп айткан. Пайгамбарлар өздөрү айтат эле, мен жинди эмесмин. Силер айтып аткандай акылы жок эмесмин. Инни лакум насихун амин. Мен силерге жакшылык каалоочумун. Аманат көймүн. Пайгамбарларды жинди десе, мен жинди эмес, сен жинди, сен атаң жинди деп жооп бербейт эле. Теңелбейт эле да. Деңгел бөлөк да. Алар үзүрлүү. Билбей сүйлөп атат. Ошолор менен талаш тартышат эле. Жаман айтышат эле. Жок. Айтат эле. Менде андай силер айтып аткандай келесоолук жок. Ма би сафаха. Мен болгону киммин? Инни лакум насихун амин. Мен силерге жакшылык каалоочу эле. Ушу болгонум эле ушу. Аманат көймүн. Алланын аманатын жеткирген эле мындай. Пайгамбарлар. Пайгамбарыбызды дагы Алла субхана таала эми кезек пайгамбарыбызды жинди дегенде Алла не деди? Нун вал қалами ва ма ястурун. Ма анта би ни'мати роббика би маджнун. Робуңдун нематы менен сен жинди эмессиң деди. Пайгамбарыбыз өзү жооп берген жок, мен жинди эмесмин деп. Мурда пайгамбарлар жооп бергендей. Алла жооп берип келди бу жергечи. Токтотуш, эмне деп атасың? Пайгамбар ал жинди эмес, жүнөрү депчи. Бул жерден билсек болот пайгамбарыбыздын канчалык улуу даражалыгы. Аллаху акбар, Аллах. Бардык пайгамбар мен эмес дейт. Ата пайгамбарыбызга кезек келгенде Алла айтат, бул келеси эмес силерге деп. Мейли. Андан кийин эмне дейт? Ва фил маасия. Тоңмоюндукта, күнөөдө Аллага баш ийбесеңер, пайгамбарга баш ийбесеңер деп Алла өзү менен кошо пайгамбарынын атындагы кошо айтып атат. Ва ма ясиллаху ва расулаху факад далла далалан мубина. Ким Аллага тоңмоюндук кылса, жана анын элчисине тоңмоюндук кылса, ал чыныгы адашты. Далалан мубина, ачык айкын адашты. Мына кетугандар, Алла Таала пайгамбарыбыздын атын кайсыл жерде гана болбосун өзүнүн аты менен кошо зикир кылып атат. Фил машакка вал махаддат танака. Талаш тартышта ошол жерлерде да далика би аннам шақуллаху ва расула. Бул себеби алар Алланын элчисине каршы чыгышкан. Ушул жерде дагы Алла Алланын элчисине депчи. Ва ман юшақиқиллаху ва расулаху фа инналлаха шадидул иқаб. Ким Аллага каршы чыкса, жана анын элчисине каршы чыкса, билип койгула, Алланын жазасы катуу. Шадидул иқаб, жазасы катуу Алла Таала. Катуу жаза берүүчү Алла Таала. Талаш тартыштын бардыгын айткан. Ва фил иза бергенде да инналлазина ю'дуна Аллаху ва расулаху ла'анахумуллах фид дунья вал ахира. Ким Аллага жана анын элчисине ыза жеткирсе, Алла аларды наалаттайт. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Аллага ыза жеткирүү кандай? Ширк келтирүү. Аллага тоңмоюндук кылуу. Пайгамбарына ыза жеткирүү кандай? Анын алып келген динин кабыл албай, жүз үйрүү. Шариятын кабыл албай качуу. Ыза жеткирип атабы? Ушундайларга Алла дүйнө ахиретте наалат айтат. Наалаттын мааниси кандай? Бардык жакшылыктан кургалтыртат, райымдуулуктан толук үзүп коет. Буларда жакшылыктын жыты жок. Алланын наалаты деген жаман сөз. Алланын наалаты деген өтө жаман сөз. Бардык жакшылыктан кургалган, Алланын райымынан үзүлгөн, ушуну наалат деп айтат.
Шайтан наалаты бардық жақсылықтан құр қалған, Алланың райымынан үзілген. Шындай да ким Аллаға, Алланың елшісіне, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға ыза жеткірсе, аларға Алла дүние ақиретте наалат айтады дейді мына аятта. Инналлазина юъдуна Аллаха ва расулаху ла'анахумуллаху фид-дуnya вал-ахира. Шек күмәнсіз ким Алла жана анын елшісіне ыза жеткірсе, Алла дүние ақиретте аларды наалаттайды. Алларға наалат жібереді. Қарғыш жібереді, қарғыш. Алла қарғағанда Алла наалаттай тұрған болса, ал қайтып бақтырып алады, мүмкін емес. Мына туғандар, ушул жерде дағы Аллаға ыза жеткірсе деп айтқан жоқ. Пайғамбары Мұхаммад алейхиссаламға қошы. Ошон үчүн ким пайғамбарға ыза жеткірсе, ал Аллаға ыза жеткірді. Ким пайғамбарыбызды жақсы көрсе, Алланы жақсы көрді. Ким пайғамбарға башийсе, ал Аллаға башийди. Ошон үчүн караңыз, пайғамбарыбыз Мұхаммад алейхиссаламдын даражасын, мақамын Алла Таалам берген улуу сыйлыктарын мынандай кылып Алла Таала айтып атат: мен кайерде аталсам, мен атым кайерде аталса, ошол жерде сенин атыңды мен кошуп койгонмун дейт. Пайгамбарыбыздын аты көтөргөн мааниси ушул. Ва фил қада вал хакам. Чечимде чыгандай: ва ма кана ли муъминин ва ла муъминатин идza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara min amrihim. Wa qala ta'ala fil munafiqin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum baynahum idza fariqun minhum mu'ridun. Mo'min erkekке, mo'min ayalga Allah'ın elçisi bir işti çekseçi, Алар мындай кылабыз дегендей кылам, акысы жок эле дейт. Алланын элчисинин чечими не сиздин чечимиңизден төмөн болуп калды го дейт. Момун адамга Алланын элчиси кандай чечим чыгарсын? Ушул жерде да Алланын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды кошо айтып атканын карачы. Мунафыктар тууралуу да Алла субханаху ва таала айткан да, качан алар Алланын элчисине чакырылса, өз ара маселелерин чечиш үчүн алар эмне кылышат? Алардын бир тобу жүз үйрүп кетишет. Жүз үйрүчүлөр анаке. Ушеде дагы Алланын элчисине чечимине. Алла субханаху ва таала айтат: силер эгер бир нерседе талашып калсаңар, анда Алланын элчисине кайтаргыла дейт. Эгерде чыныгы момун болсоңор, ошого кайтаргыла дейт. Ваат жана сыдык, чынчылдыкта, уадада дагы. Валамма раал муъминуна ал-ахзаб қалу хада ма ваадана Аллаху ва расулу ва садака Аллаху ва расулу ва ма задахум илля иманан ва таслиман. Качан момундар шу топторду көргөндө алар айтышты: мына ушу Алла Таала жана анын элчиси бизге вада берген. Жана Алланын элчиси чын айтты. Алардын иманы жана баш ийүүсү только көбөйдү да. Бул жерде караңыз, Алланын элчиси чын айтты. Алланын элчиси вада кылды. Алла Таала кайерде өзүнүн атын атаса, кошо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын атын атап атат. Ушуну биз сезейли, билейли. Биздин пайгамбарыбызга Алла Таала канчалык улуу макам, канчалык бийик даражаларды берген. Валау аннахум раду ма атахумуллаху ва расулу ва қалу хасбуналлах саютиналлаху мин фадлихи ва расулу инна иналлахи рагибун. Айкөлдүүлүктү тартуулоо боюнча, эгер алар Алланын элчиси бергенге разы болушканда, жана алар айтышса, Алла бизге жетиштүү, Алла Таала саютина, бизге Алла Таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен, жана Алланын элчиси айкөлдүүлүгү менен берет десе, жана биз Алла Таалага рагибун, ошого кызыгып, Алла субханаху ва таала умтула тургандарданбыз. Эмне дагы Алланын элчиси бергенине разы болсо дейт. Демек Алла Тааланын элчиси ушул жерде дагы Алла Таала өзүн эле мен бергенге разы болсо деген жок. Мухаммад пайгамбарым бергенине деп өзүнүн аты менен кошуп атат. Мен бергенге жана менин пайгамбарым бергенге разы болсун деп. Аллаху акбар. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан эле сахабаларга:
Силер бири-бириңердин кемчилдигиңерди мага айтып келбегиле. Мен силердин алдыңарга чыкканда баарыңарга жүрөгүм таза болуп чыкканды каалайын деген. Түшүнүктүү болду? Бири-бириңерге арызданып, бири-бириңердин кемчилдигиңерди мага айтып келе берсеңер, анда мен ошол адам тууралуу мүмкүн оюм кичине башкача болуп калабы. Ошон үчүн бири-бириңердин кемчилдигиңерди менин алдыма ташып келбейли. Себеби мен силердин алдыңарга чыкканда, силер менен жолукканда, жүрөгүм баарыңарга таза болгон абалда жолукканды каалайм. Бул сөз болгон. Бир жолу чоң газаптан олжо келет дагы. Олжолорду топтоп бөлүштүргөндө пайгамбарыбыз бөлүштүрүп бергенден кийин бир киши мындай сөз айтып коет. Бул жерде адилеттүү бөлүнбөй калды дейт. Астагфируллах. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга не дейт? Адилеттүү бөлүнбөй калды. Алиязу билла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адилетти бөлгөн жок деп сүйлөй берди бирөөчү. Бул кээ бир риваятта келет, бул жерде Алла Тааланын ыраазычылыгы көздөлбөй калды дейт. Ибн Масуд разияллаху анху болуш керек. Ушул сөздү укканда чыдабай кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга барып айтып берди. Я Расулулла, мындай деп атат го сиз тууралуу. Адилеттүү чечилбей калды, адилеттүү бөлүнбөй калды олжо деп мындай кеп кылып атат dedi. Болсо пайгамбарыбыздан өткөн адилеттүү барбы? Пайгамбарыбыздан өткөн адилеттүү барбы? Жок. Ушу пайгамбарыбызга ушинтип сөз ташыган, айтканын кара, сөз ыргытканын кара. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди? Күчү бар эле, бийлиги бар эле, бардык жагынан жетиштүү. Чакырчы бери. Оны алды сүйлөп аткан тилин жулуп алайын деген жок го. Не деди? Сразу айтты. Алла Муса пайгамбарга райым кылсын деди. Менден дагы көп коому ыза жеткирген, сабыр кылган деди. Кара. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөздүн нугун башка жака эле буруп койду. Муса пайгамбарга Алла райым кылсын дейт уже. Эмне үчүн? Муса пайгамбарга коому bundan да көп ыза жеткирген, Муса пайгамбар сабыр кылган ошолордон. Мынаны кулук мүнөз деп айтат. Алла не десем, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан өткөн адилеттүү, чынчыл ааламда жок, болгон эмес, болбойт дагы. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. Алар айыпташпайт, аларды, инсан кафырлар, мусулмандарды айыпташпайт. Эмне үчүн айыптай турган болсо, Алланын элчиси өзүнүн айкөлдүүлүгү менен берген, ошон үчүн айыптайт. Мына жерде дагы Алла жана анын элчиси бергени деп өзүн дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын атын дагы Алла Таала кошуп кетип атат. Хижратта да кошуп атат. وَمَا يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kim үйүнөн чыкса, Алланын элчисине хижрат кылып, көчүп, кийин ага өлүм жетсе, анда анын сообу Алланын жоопкерчилигинде болот. Жана Алла кечирүүчү, райымдуу деген аят. Тугандар, мына жерде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи хадистер булго, азыр аяттан айтып берип атам. Хадисте канча Алланын элчиси, Алланын элчиси. Алланын элчиси. Аты ошо айтылган. Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имрин ма нава. Фаман канат хижратуху ила Аллахи ва расулихи ва хижратуху ила Аллахи ва расулихи. Хижрат деп тугандар өзү негизи Меккедеги Макка Мукарраманы таштап, сахабалар Мадина Мунаввара, Мадинага көчүп келишкен да. Көчүп келишкен иманын сакташ үчүн, исламды жайылтыш үчүн. Ошон үчүн булар алхамдулилlah өздөрүнүн Меккени, туулган жерин Меккени таштап, мынакей Мединага көчүп келген, Алла жактырган пайгамбарыбызга мына ошол шаарга көчүп келишкен. Ушул жерде дагы айтып атат, ким үйүнөн чыкса, Алланын элчиси үчүн хижрат кылып, Алла жана ким үчүн? Алланын элчиси үчүн. Аллага хижрат, Алланын элчисине хижрат. Ким ушундай чыга турган болсо, кийин
Ölüm gelip kalsa, anın soğuğu Allah Taala'nın жоопкерчилигинде. Allah berет деген сөз да. Şahadatta, azanda, iqamatта, attahiyatта, bardığında Allah Subhanahu wa Taala özün atı menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin atın bir kılıp koygan. Azanda niye de atasın? Eşhedü en la ilahe illallah. Andan keyin eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Qomatdan niye de atasın? Attahiyattan niye deyiz? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Şahadatta dağı. Çünkü Müslüman bolğan bir adam men İslam'ı kabul algım kelip atat dese, meyli, aga biz aytabız. Sen şahadat güvölük kelimesini aytıp koy. Kantip? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Eğer de bu Allah'ın жалғыздығына, bardığına güvölük berip, Peygamberimizin peygamber ekenine güvölük berбесе Müslüman emес. Müslüman bolbay kalan. Şunun için Allah Taala'nın жалғыздығına güvölük berip, koşumça plus Peygamberimizin Allah'ın kulu jana elçisi ekenine güvölük berişken. İbn Kasir rahmatullah aleyh aytkan. Sarsari rahmatullah aleyh mınday degen eken. Ay, farz namazga azan, eğer de eşhedü en la ilahe illallah'dan keyin eşhedü enne Muhammed Resulullah aytpay koysa, durus bolbay kalan. İqamating durus bolbay kalan. Attahiyating durus bolbay kalan. Bardığı durus bolbay kalan. Tirmizi'de rivayet kelet. İbn Abbas radıyallahu anhumadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Ala ve ana habibullah." Kavardar, köngül bor buğup koygula. Men Allah'ın süykümdüsümün. Ve la fakhra. Kıyınsınıp aytып atkan jerim yok. Ve ana akramul evvelin vel akhirin. Vel akhirin alallah ve la fakhra. Jana men algaçkı kийинкилердин bарын en urmattууsumun. Kıyınsınıp memensip aytып atkan jerim yok deydi. Allah Taala uşuga çeşin berdi da. Ravahul Hakim, İmam Hakim rahmetullahi aleyh hadis akkelet, hadisi Adam aleyhisselam deyip, Adam atağız. Bardık insandın atası Adam. Barız bir atadamız. Peygamberimiz aytkan, kullukum min Adam. Sizler barıgar Adam aleyhisselamdansınlar. Ve Adam min turab, Adam atanar, al Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam aytıyor, topraktan. Barus Adam atadan, Adam atağız kayaktan, topraktan. Adam aleyhisselam jaralganda, başka insan конечно bolboyt da. Oşondo jaralganda. Adam aleyhisselam o kadar maktuban alal arş, arşta arş Allah'tan tronu. Oşol yerde жазылганды көргөн eken. Ne dep жазылыптыр? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kayır жазылып турат? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dep. Oşondo Adam aleyhisselam jaralganda ele göz açılıp karaganda, arşka gözü düşüp, жазını okuganda La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ını görgön eken. Fakole aytıptır mınday dep. Ya Rab, araftu annaka lam taqran bi ismik illa ahabbal halq ileyk. Oşondo Adam atağız aytkan eken. O Rabbim, men jakşılap bilem. Sen özüңdün atың menen kimdin atың koşoğu aytkan bolsoň, al sen eň süýkümdüň go degen eken. Adam atağız aytatan. Özüңdün atың menen kimdin atın sen koşa aytkan bolsoň, oşol sen eň süýkümdü mahluguň degen eken. Ahab ileykele, ahabul halq ileyk dep çıkaraç. Bu вообще hadislerde gelet. Adam aleyhisselam beyiştin eşiginde жазылганды көргөн. Azalgam arşta. Beyiştin eşiginde жазылып турган. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahu akbar. Ne degen o? Oşol yerde жазылып турат. Ummatun muznibatun ve Rabbun gafur. Ümmet günökör.
Rob жараткан Алла кечиримдүү деп. Булардын бардыгы мына келип тургандар хадистерде келет. Kur'an'da Allah Teala ayet: "Ve huvallahu fis semavat ve fil ard." Allah ушундай зат, асманда дагы, жерде дагы илими кудрати, күчү бардыгы. Аллаху нурус самавати вал ард. Allah асман жерди нурлоочу зат. Ар бир нерсе асмандарды жана жерде бул далил ала вujudillahи taala ва вахданиятихи. Караңыз, асман мен жердеги канча нерсе болсун, чоң көлөмдөгү ай, күн, планеталар болобу, же болбосо кичинекей көлөмдөгү чимели кумурскалар болобу, ар бири Алланын бар экендигине, жалгыз экендигине ачык айкын далил ушул. Бирөө да өзүнөн өзү болгон жок. Көпөлөктөрдү карасаң, бир канатында 5 точка, бунусунда 5 точка. Буну эмне үчүн бирөөсүн башкача кылган? Көпөлөктөр калган ар бир жандыкты карасаң өзүнүн өзгөчөлүгү. Аллаху акбар. Ушуну кандайдыр бирөөнүн калеми өткөн. Кандайдыр бирөөнүн проектиси өткөн. Кандайдыр бирөөнүн бир нерсеси өткөн дейсиң да. Ошол туган Алланыкы. Алла ошондой жаратты, түзүлүш берди, өң берди. Алла Таалам өзгөчөлүк берди. Өзүнө жараша хидаят берди. А'та кулла шай'ин халакаху сумма хада. Allah subhanahu wa ta'ala mahluguna ар бирине өзүнүн түзүлүшүн берип, андан кийин жолдомосун берген. İnsanın түзүлүшү ушул. Биз бирибизди көрүп атабыз го. Эшектин түзүлүшү, төөнүкү, уйгой, бардын түзүлүшү бар. Пил өзүнчө, жираф өзүнчө, кандай деле. Бардын өзүнүн түзүлүшү бар, инсан түзүлүшү. Андан кийин жолдомосу бар. Курт кумурсканын да түзүлүшү бар. Жыландын өзүнүн түзүлүшү бар. Ар бир махлукка Алла өзүнүн түзүлүшүн берип, сумма хада, Алла анан жолдомо берген. Кандай жолдомо берген? Ал өзүнө керектүү нерсени кандай жашаш керек, кантип жерде сактаныш керек билет. Кумурска келет го, акырын отту жакындасаң тияка чыгып калат. Буга ким айтты бул ысык экен, күйүп калат экен, каяктан билет. Не болду? Даже айвандарда, аларда сезим бар да. Даже сезими аларда күчтүү да. Андай болгон чактарда. Кумурскалар үйүн ичинде кээде анча-мынча күкүм деп коебуз, ушак деп коебуз, ошолорду мен нандын калдыгын алып кирип алса, ным болсо, кайра эшикке алып чыгып, кургатып анан кайрап кирет. Буга бул сезимди ким берди? Бул каяктан билди бул? Паңдап кетер экен, каяктан билди? Паңдап кетсе бардыгын өлтүрөт да жерде. Күнгө алып чыгат. Кактап, нымдуулугу кеткенден кийин кайра алып кирип кетет. Баларыныкы эми керемет. Буну инсан деп айтып койсом болобу, болбойбу деп ойлоносуң да. Андан дагы да уюштуруусу, иштегени, келгени, жол тапканы, сигналдары, баш ийүүсү, кароолчулугу, мээнеткечтиги толук эле бир уюшулган бир мамлекет да булчу. Булар атай Алла Таала Кур'анда Суратын Нахл дейт, балары сүрөсүн чүргөн. Ошолор аркылуу Алла Таала сизге, бизге инсан, инсан, кичине акылды жүргүзсөң деп бизге сабак берет Алла. Ушунун бардыгы Алланын бар экенине, жалгыз экенине далил эмеспи дейт. Ушуларга ким берди ушундай сезимдерди, ушундай илимдерди? Ким берди? Аллаху акбар. Иттеле кожоюнун таанып алат. Сен барсаң сени кабат. Аны таанып алган. Кантип таанып алды ал? Демек көзүн менен тааныйт экен алдар, Эптеп эле көрүп эле жашабайт экен, таанып жашайт экен ал. Үнүнөн деле билип алат. Башка бирөө чакырса барбайт. Кожоюн үнүн бир укканда эле сразу түшүнөт. Мени шефим чакырып атат дейт. Сразу. İşini taşlayıp кетет сразу. Жеп атканын таштайт кетет. Уйкусун таштайт кетет.
Kim berdi bularga? Allah. Айтат эле биздин устазыбыз, кээ бир чымчыктар бар экен да. Алар жайлоодо уяларды кылат го. Уяны кылып, сонун кылып, анан мындай чөптөр болот, түндөсү күйө турган. Ошону тиштеп келип, сындырып келип, үйүнүн ичине салып коет экен да светильник кылып. Чымчыктар, мышыктардын жуунганын көрсөм таң каласың. Биз кыйынсын эле жүрөбүз да, биз. Мына евро деп, алар уже давно жетип калган. Алладан тауфик. Мен башка жака өтүп кетпейли. Кыскасы, асман жердеги ар бир нерсе Алланын бар, жалгыз экенине далат кылат. Ал чоң көлөмдө болсун, кичине көлөмдө болсун, айырмасы жок. Бардыгы жөндөн жөн мен бар болгон жокмун, мени башка бирөө бар кылды дейт да. Ар ким айтат, асман деле айтат, от деле айтат, мени бирөө жараткан. Шамал айтат, мен жөндөн жөн болуп калган жок, мени бирөө жараткан. Бардык нерсе бир гана күч. Бир гана күч, али кауи. Алла Тааланын 99 атынын бири кауи деген бар. Айтат го. Любой деле кеде исламды кабыл алган түшүнүгү жок деле кичине мээси иштеген айтат да. Бул ааламды чөтө башкарган какая-то сила есть все равно деп коет. Бул кичине мээси болгондон кийин бул түндү ким алып келди деш керек да. Хотя адам Аллатан мээ бергенден кийин кичине бул түндү ойнош керек да. Не берди сизге мен? Только ушу нанды сындырып жеген ушун элеби? Анан айван деле кылат аны. Бизге Алла Таала акыл мээ берди, ушуну ойлону. Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лайли ван нахар ла аятун ли улил албаб. Алла айтат. Акыл ээлери үчүн улуу белгилер бар. Эмнеде? Айтат. Жер менен асмандын жаралуусунда. Түн менен күндүн алмашуусунда. Не ойлонбойсуңар деди. Не акыл жүргүзбөйсүңөр деди. Аллаху акбар. Алла бекер жараткан жок го буну. Түндү ким алып келе алат? Алла айтат. Эгерде башыңарга түбөлүктү түн кылып койсо, айткылачы, жарыктыкты алып келе турган Алладан башка бирөө барбы дейт. Ким алып келе алат башыңарга жарыктыкты дейт. Сармада. Алладан башка барбы бирөө дейт. Жок эч. Эгерде башыңарга жарыктыкты коюп койсо, түндү алып келбейинечи. Түбөлүккө башыңарга жарык болду. Айткылачы, Алладан башка барбы бирөө түндү алып келе турган дейт. Эмне анда акылыңарды жүргүзбөйсүңөр? Эмне аны карабайсыңар? Эмне үчүн ойлонбойсуңар? Алланын чакырыгын карачы кандай экен. Ааламды жаратуучусу, кожоюну, ээси, башкаруучусу, бадышасы, көзөмөлдөөчүсү, контроль кылуучу, жоктон бар кылган, бардан кайра талкалай турган өзү. Анын шериги жок, окшошу жок. Күчү чексиз, кудурети чексиз. Илими, казынасы чексиз. Райымы чексиз. Жараткан Алла Таала. Эч бир жагынан махлукка окшобойт. Бардык айыптан таза. Бардык айыптан таптаза. Аруу зат ал. Тазалыгында чек жок. Тазалыгында чек жок. Улуулугунда чек жок. Жараткан Алла Субхана ва Таала. Ушундай улуу Алла Субхана ва Таала сизди бизди жаратып койду туган. Бардыгын билет Алла Таала. Сиздин башыңызда канча чач бар, бирөө да билбейт. Сиз өзүңүз деле билбейсиз, билесизби? Мына чачы көп бала, айтчы жигит сен, билесиңби? Эч ким билбейт чач. Алла билет. Ал өзү жараткан да. Канча кирпиңизди санап көргөнсүзбү? Канча каш бар билесизби? Билбейбиз туган. Алла. Инсан эми укмуш бир галактикада болчу. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Силердин өзүңөрдүн жаныңарга бир, жаралууңарга бир көз салып койсоңорчу. Алланын кудуретинин белгилери көрүнбөй атабы силерге, дейт да Алла Таалачы. Карап койсоңор бир көз салып койсоңор. Өпкөнүн иштегени, жүрөктүн иштегени. Бүгүн окумуштуулар мени изилдеди, мени.
составы қандай, көлемі қандай, салмағы қандай, өңі қандай, полный іздеп шыққан уже мечи. Бірақ ұшы күнге чейін түшінелек ме қандай іштейді. Не деді? Ме қандай іштеп атқаны біре түшінелек. И түшінбейді иншалла. Қиямат күнге чейін ешкім түшінбейді бұны. Кім түшін? Аны жаратқан Алла біледі. Бирок атак изилдеп, жакшы изилдегени молодец. Кичине кыймылдашты. Азыбызды аракет кылышты. Ошого деле рахмат айтыш керек. Аны китептерге жазышты, аны врачтар отурат биз менен. Китептерге жазды. Ме деген эмне? Мозг. Кандай турат, не бала, тияк бардыгын. Бар. Бирок иштөө механизми вообще түшүнбөй койду. Я. Мен билишимче, силер может билесиздер, кандай дейсиңер? Ал инсан ажиз, инсан алсыз. Түшүнбөй койду. Жөөттөр келип пайгамбарыбыздан сурашты. Аллахтын элчиси, жан деген не өзү? Айтчы дедилер. Ясанунака ани рух. Алар сенен сурашат. Алла Таала өзү жообун берип атат. Рух тууралуу сурашат. Жан дүйнө, жан душа сурашат. Кул руху мин амри робби. Айтып кой деди. Рух мен Роббумдун өкүмү деди. Мин амри робби, Роббумдун өкүмүнөн бул рухчу. Алла Тааланын буйругу денеде бар, биз бар. Алланын өкүмү денеден кеттиби? Сиз жок. Мурда кандай жок элеңиз, кудум кайрадан ошондой жок. Чын мурда бар элеңиз. Николайдын убагында 100 жыл мурда, не серьезно, биз кимибиз бар элек? Алла Куранда айтып атат. Хал ата алал инсан хинун мин ад-дахр лам якун шай'ан мадкура. İnsanın başına ушундай bir вакыт өткөн, insan эске алына турган нерсе эмес эле. Бул инсанды эч ким тааныбайт эле. Бул инсанды эч ким билбейт эле, тааныбайт эле. Ар бир инсандын башында ушундай вакыт өткөн. Эч кимди. Бул инсан деле бирөө жарымын билбейт эле. Буну деле бүткүл дүйнө билбейт эле. Ушундай мезгилди Алла Таала сүрөттөп тартып берип атат. Карап тур деп. Hal ata alal insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Allah. İnsanga ушундай doğru mezgil vaqtlardan bir kichine vaqt өткөн. Lam yakun shay'an madhkura, eski alına turgan nerse emес эле. Орусча жакшы келеткен да. Он был вещим невспоминаемым дейт. Бирөөнүн месинде жок экенсиң да. Ушундай түзүлүшүңчү. Бар беле. Даже сени атаң представить ете албайт эле. Апаң сени ушундай представить ете албайт. Ушундай күн бар эле. Өткөн ошондой күн, ошондой саат. Алла ушуну эскертип айтып атат. Инна халакнал инсана мин нутфатин амшажин. Биз инсанды кошмо суудан жараттык анан дейт. Жок эле мойнуң алдыңа же бар белең? Жок эле. Все, мойнуң алдыңбы? Эми кошмо суудан биз инсанды жараттык. Кошмо. Кандай? Атанын суусу, эненин суусу. Алла Субханаху ва Таала буну айтып атат. Кошмо суудан биз инсанды жараттык. Набталихи фажаалнаху самиан басира. Эмнеге? Биз буну сынаш үчүн ушундай кылдык. Биз буну угуучу, көрүүчү кылып жаратып койдук. Болбосо бунун эчтекеси жок болчу. Эч нерсеси жок эле бул. Эми ушундай Алла Таала инсан, кичинекей инсанды дагы, асман жер чоңду дагы жараткан шектенесиңби дейт. Не деп атат? Афиллахи шаккун фатирас самавати вал ард. Жер асманды жараткан. Ушундай Алла тууралуу эмне шектенесиңби сен я? Deydi. Allah. Mınake. Ve huvallahu fis semavati ve fil ard. Asmanda dağı, jerde dağı Allah'ın saltanatı. Allah'ın hükmü.
Алланың құдіреті жүрет туғандар. Асман жер бұл ачық, айқын көзге көрініп тұрған дәлел Алланың бардығына, жалғыздығына. Бардық асар, белгілері, аламаттары Алла Тағаланың сифаттары көрініп тұрады. Әлбетте ақылды адам әрбір нәрсеге тоқтаса, ушуну bir билүүчү, кудуреттүү, данышман, жаратуучу, өңтүс берүүчү, башкаруучу бирөө кылган деп токтойт да. Башка жака акыл барбайт. Токтой турушугачы. Кандайдыр ушунун бардыгын бирөө ушул кылган. Ал ким экен? Кадим. Ал ким? Алим. Ал ким? Мусаввир. Ал ким? Бари. Ал ким? Халик. Ал ким? Хаким. Бирөө кылган ушунун бардыгын депчи бар. Качан кайтасыңар иманга дейти. Кайда качып кетип баратасыңар силер дейти. Анна туфакун. Аяққа баратасыңар силер дейти. Şu bardığın жараткан. Sanurihim ayatina fil afaq ve fi anfusihim. Biz аларга көрсөтөбүз өзүбүздүн аят белгилерибизди. Афак бул горизонт ааламда дагы, ve fi anfusihim өздөрүнүн жандарында дагы. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ачык айкын болсун буларга. Бул акыйкат экени. Аллаху акбар. Авалам yakfi bi rabbik annahu ala kulli shay'in shahid. Ар бир нерсеге күбө болгон Алла Таала. Эмне жетиштүү эмеспи силерге? Ya Allah, mına tuğanlar la ilahe illallah. La ilahe illallah. İnne batşa rabbike la şedid. İnnehu huve yubdi ve yu'id. Ve huvel gafurul vadud. Zul arşil mecid. Fa'alul lima yurid. Ana Allah Kur'an'da özünü qanday tanıştırıp atar. Kim ekenin bilip al. Seni jaratkan, jokton bar kılgan. Al kim ekenin bilip al. Bu alamda jokton bar kılgan. Жүргүзүп турган ким экенин билип ал. Ал ким экен? Албетте сени Робуңдун кармоосу өтө катуу. Ким иман келтирбей, оңолбой, бузукулук алек кадам таштай бере турган болсо, Алланын кармаганы өтө катуу. Бир кармаганда чыкпай каласың. Ошол сага конец деген. Ошо менен бүттү деген сөзү. Бу дүнүйөң да кетти, ахиретиң да кетти деген. Иманга келейле, Аллага кайтайлы. Фафирру илаллах. Аллага жүгүргүлө, Аллага умтулгула, Аллага кайткыла дейт Алла субханаху ва таала. Кайда баратасыңар? Иннаху хуа юбди ва юид. Башынан бар кылган дагы өзү, кайра кайтаруучу дагы өзү. Кайра Алла субханаху ва таала ушу баарыбызды жоктон бар кылганда, алхамдулилlah азыр бар экенбиз. Акыл эсибиз бар экен, көзүбүз бар экен, бизди көрүп атабыз. Кулагыбыз бар экен, бирибизди угуп атабыз. Алхамдулилlah аң сезимдерибиз, түшүнүгүбүз бар экен, сүйүүбүз бар экен. Жүрөгүбүз бар экен, согуп турган. Бул ушунун бардыгы токтойт да, баары жок болот. Алла субханаху ва таала кайрадан кыямат күнү баарын тирилтет, эсеп китүү үчүн мен сага мынакей жоктон ушундай нерселерди берген, эми жооп бер. Эмне кылдың? Эмне кылган жоксуң? Эмнени кылышың керек эле? Эмнени кылбашың керек эле, сактанышың керек эле? Ошо боюнча жооп бер дейт туган. Мына кеп. Negen Allah Taala geçirimdүү, Allah Subhanahu wa Taala vadud, жакшы көрөт Allah. Пендесин жакшы көрөт. Иман келтиргендерди жакшы амал жакшы. Allah Taala разы болот. Улуу арштын Allah Subhanahu wa Taala ээси, каалаганын кылат. Инна роббака фаалу лима юрид. Сен Роббуң каалаганын кылат. Allah суралынбайт. Ла юсалу амма яфалу. Эмнени кылса андан суралынбайт Allah Taala. Ва хум юсалун. Пенделер суралынбайт. Walakin Allah yef'alu ma yurid. Kaalaganin kılat Allah subhanahu wa ta'ala. İyi mi tuğanlar? Vakit var mı? Ala usulul iman billah. La ilahe illallah. Allah Ta'alaga iman keltirin negizin özüne kamtıgan 5 nerse diye ayetler. Birincisi el-i'tikad el-cazim bi anna Allah Ta'ala huve hak. Bizi savağımız marifat boyunca, savağımız iman boyunca, savağımız tevhid boyunca, savağımız la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın hakikatın, oşanın düşünü boyunca, manilerin, maksatların, talapların, şavahitlerin,
Ошон үчүн биринчи жүрөктөн кескин түрдө, чечим түрдө ушундай ишеним болуш керек. Алла Таала акыйкат. Пайгамбарыбыз тахажжудда айтат эле: "Я Алла, антал хак" дейт эле. Не дейт эле? Антал хак. Сен акыйкатсың. Ал-джаннату хак, бейиш акыйкат. Ан-нару хак, дозок акыйкат. Ал-вазну хак, тараза акыйкат. Лиқаук хак, саңа жолугу акыйкат. Ан-набийюна хак, пайгамбарлар акыйкат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Биринчи Алла хак деп бар, ваджибул вуджуд, бар болуусу ваджиб Алла Тааланын. Жараткан Алла Таала жалгыз, мына ушуга. Куранда Алла Таала аяттарда алып келет. Би анналлаху вал хак. Алла Таала акыйкат. Заликумуллаху роббукумул хак. Фамаза ба'дал хак илля далал. Мына силердин акыйкат робуңар депчи. Экинчиси. Эстегенде бул этикаттан бул алам өзүнөн өзү жаралган, Кудай жок дегендерге сокку. Өзүнөн өзү эч нерсе жаралбайт дагы. Түшүнүңөрбү? Бул атеистический ишенимге сокку бул. Куранда бул аяттар акыйкат Алла субхана ва таала бар экен. Экинчиси айтып коет: ал-этикад би анналлаху таала хува вахид ла шарика. Бар акыйкат. Эми Алла жалгыз, анын шериги жок. Бар, бирок бир канча барбы жокпу деген суроо болуп калып жүрбөсүн. Токто. Ал жалгыз, шериги жок. Бул ширктин түрлөрүн бардыгын жокко чыгарат. Алла субханаху ва таала анын ата-энеси, бала чакасы, окшошу, шериги, жардамчысы, кеңешчиси деген совсем жок Алла Таалага. Ва илахукум илаху вахид. Силердин илахыңар бир илах. Илах деп сыйынганга лайыктуу зат. Сыйынганга лайыктуу затыңар. Кудайыңар бир Кудай деген сөз. Ла илаха илля хуар рахманур рахим. Андан башка илах жок. Ал райымдуу. Алла Таала мээримдүү, райымдуу дейт. Кул хуаллаху ахад. Айтып кой, Алла жалгыз. Алла жалгыз айтып кой. Üçüncüsü, al-i'tikad bi annahu subhanahu muttasif bil kemalatin mutlaka ve munazzah anil naqais vel afat. Üçüncü bizdeki i'tikadımız. Birincisi kanday oldu? Allah var. Hakikat. İkincisi жалгыз, şerigi yok. Üçüncüsü bardık sıfatlar kemel derecesinde ayıbı yok. Bardık afattan, kemçildikten taptaza. Bana üçüncü i'tikadımız. Allah Teala'nın üçüncü i'tikadımız biz. Bardık ayıptan taza. Leyse kemislihi şey ve huves semi'ul basir. Allah'a okşuş. Allah hiç bir neyse okşuş emez. Al uçu görüç Allah Teala. Ve lem yekun lehu kuffan ahad. Allah'a tengi yok. Tengdeşi yok. Okşoşu yok. Yaratkan Allah Subhanahu wa Taala okşoşu yok. Allah bir mahlukka okşoyt. Zatında da, sıfatında da, bardık işinde de okşoyt Allah Subhanahu. Bir de mahluk Allah'a okşoyt. Allah bir mahlukka okşoyt. Allah'ın tengdeşi yok, Allah Teala'nın tengdeşi yok. Lam yekun lehu kuffan ahad. Leyse kemislihi şey. Bardık ayıptan taza. Mahlukta kança ayıp var, joktan bar bolgon, bardan jok bola turgan, unutup kala turgan jana başka. Allah Teala bunday ayıptın bardığından taza. Kemçildiklerden taza. Afat balelerden taza. Ayıptardan taza. Жетişpesliklerden taza. Yaratkan Allah Subhanahu. Beşincisi. Al-i'tikad bi enne cemi'a ma sivahu Subhanahu innema avcedahu Allahu Teala bi kudretihi ve ihtiyarihi ve maşiyetihi ve iradetihi. Allahu Akbar. Beşinci. Mınanday bizde işenim olsun. Bekem işenim olsun. Allah'dan başka bardığın Allah özü jokton bar kılgan kudreti menen, kalosu menen, Allah Subhanahu ihtiyarı menen innema kavluna li şeyin idha aradnahu an naqul lehu kun fayakun. Albatta bizning sözümüz bir nerseni biz kalay turgan bolsak, aga bol ne deymiz, avtomatik bo'ladi deydi. Bol deymiz, avtomatik bo'ladi deydi.
Ошон үчүн иншалла мына 5 усул деп коет туугандар. Ушу негизгисин алхамдулилля биз бекем карманайлы. Ушу ла илаха иллаллах калима ушу бешөөгө ыйман келтиргенди бекем кармай. Биринчи Алла Таала хак бар экенине, чын экенине, жалган эмес. Экинчиси анын шериги жок, ал жалгыз экенине. Үчүнчүсү бардык сыфаты камалат, бардык айыптан таза жана сыфаттары кемел даражада жогору. Макулбу? Төртүнчүсү Алла субханаху ва таала ла мушабахата байнаху ва байнал махлукат дейт. Манаке. Мен 5-сі сразу өтүп кеткен экенмин. 4-сі мына. Ал-этиқад би аннаху ла мушабаха байнаху ва байнал махлукат. Алла менен жаралган ортосунда эч кандай окшошуш жок. Таптакыр окшошуш жок. 5-сі жаралган Алла субхана, Алла Тааладан башка канча махлук бар? Бейишиби, дозогу, периштесиби, пайгамбару, олиясыбы, инсаныбы, жиниби, канаттыбы, жандык, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бардыгы жараткан Алла Таала өзүнүн кудурети менен, өкүмү менен, каалоосу менен, тандоосу менен өзү бар кылган. Алла барыбызга товфик берсин. Бекем иман берсин. Толук иман берсин. Так. Bismillah. Sorum. Bir Muslim ayrıması yok dininde bötön adamdan karız soradı. Men жаңы ele işke kirdim. Produkta çok akça berip dur dep. Vaktim kaldı o. Okuy vereyim mi? Men жаңы ele işke kirdim. Produkta çok akça berip dur. Men dedi ayığımda değil bir aylığımdan berem dedi. İkincisi olsa berdi. Müslüman aylığından, karızından kutuldu. Keyin aylığından top magazinge barıp bayıp gitti. Magazini açıp bayıp gitti. Burada karız berip turgan adam kılgan jakşılığın eskertip men sana berip turgan karız sana menden jakşılık boldu. Jana senin iyigiliğinden açkıcı boldu dep magazinden kaalaganı уруксатсыз ele sodasız alıp jakşılığın mildet kılsa emne kılı kerek. Eğer al talap kılbasa da anın buğa akısı barбы? Бар bolsa kantip kutuluğu kerek. Bul kelgen vasvasanın aytılısındagı жалпыланган суроо окуя будан дагы терең дейт. Машалла. Туугандар жок. Ал анда мисалы жакшылык кылсаңызчы бирөөгө, машалла, эгерде жакшылыгыңызды кайтарса нур үстүнө нур. Бирок ал кайтарбаса Алладан кайтат тууган. Бирок мен сага жакшылык кылгам деп анан кийин магазинге кирип алып каалаган бекер алып кете бергендей андай жок тууган. Андай эмес, мамиле бул. Жакшылык кылганда милдет кылбаш керек. Жакшылык кылдыңыз, Алла үчүн кылыңыз. Ошон үчүн бир алым айткан экен, эгерде сен бушайман болгонду каалабасаң дейт, жашооңдо, анда ар бир ишти Алла үчүн кыл дейт. Ошондо сен бушайман болбойсуң. Мага рахмат айтпай койду, мени сыйлабай койду, мени колдобой койду деген нааразылык болбойт. Мен буга жардам бердим эле, мен буга жакшылык кылдым эле депчи. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Менин тиземди канатып алдым. Анан саждага барганда кичине суусу чыгып жатат. Ушул маселени чечип берсеңиз. Ороп алыңыз, бинт менен ороп жакшынакай кылып, макулбу жууптур. Кийин дарата алыңыз да ошо менен окуй бериңиз. Угуп туруңуз. Азыр эми андай жок. Тизеңиз саждага жыгылганда кан чыгып, шымыңызга чыгып кете турган болсо, анда сажда кылбаңыз. Отуруп окуңуз. Эми тизеңиздин оорусун мен билбейм кандай деңгээлде экен. Атак тизени эгерде саждага туруп бара ала турган болсоңуз, анда эң жакшы тизени бинт менен ороп коюш керек да. Таратты кайра жаңыдан алып, отуруп туруп намаз окуй бериш керек. Субханака Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун, ва саламун аля мурсалин, вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли аля Мухаммад.